Аргентинанын улуу жазуучусу Луис Борхестин «Бейишти мен китепканага окшоштурам» деген сөзү бар. Чындыгында эле китеп адам баласынын акыл казынасын байытып, адамдын адам болушуна салымын кошуп жатпайбы? Бирок китептердин саны көбөйгөнү менен арасында салмактуу чыгармалар саналуу гана. Демократиялык Кыргызстандын учурунда поэзия токтоп калган жок, проза токтогон жок, драма аз-аздап өзүнүн ишин азбы көппү жасап атат. Иши кылып жалпы эле көркөм адабият токтогон жок. Анан баягы совет мезгилиндегидей даяр оокатка жамырап көптөгөн акын жазуучу аталып чыкпаса да, бир мындай тунуктун тунугу, зардалдын зардалы дегендей бир азамат жигиттер бирин серин пайда болуп келатат да. Мисалы ошолордун бири поэзияда Таштан Чакиев. Таңда атып, жерге жарак таралат, табышмагы кайруланат тирликтен, эске түшөт анан кайтып тууган жер, каны тамган качандыр бир киндиктен, эске түшөт адырлары коктусу, энем жапкан орус мешке ысыкнан, кыз келини шыңкылдаган көл бойлоп, жел тегирмен жер силкенде жыгылган, анан дагы бозбаш балдар кечээки бойго жетип кысталашып чабышкан, кара келин махабаттан мөгдөгөн, кара керат тийип өлгөн чагылган. Таңда атып, жерге жарак таралат, табышмагы кайруланат тирликтен, эске түшөт анан кайтып тууган жер, каны тамган качандыр бир киндиктен. Акын сүйүү лирикасынын бийик үлгүсүн Бегимай ыр-түрмөк аркылуу көргөзүү менен адам баласын сүйүүгө, тазалыкка, сулуулукка үндөп, жан дүйнөсүндөгү купуя сырды ырга айландырган. Билинбей, унчукпай иш кылып жүрүп, анан Бегимай деген бир укмуштай, балким кыргыз поэзиясы үчүн махабат лирикасында, махабат темасында биринчи деп айтууга арзырлык болгон бир чыгарманы жазып таштады да. Сиздин Бегимай деген ыр-түрмөгүңүз бар да, анан ушунда бир башкача стиль бар экендиги көрүнөт, анан аягына чейин окуп атып мага кызык болду да. Бегимай деген ким болду экен деп агай. Эми бул китеп ошо Бегимай деп өзү ошол каарман бар болуш керек. Эми каарман бар деп айтсак да болот го. Анан кийин бирок Бегимай деген ат менен мен жалпы мага жаккан аял затынын, кыз келиндердин, ошол аялдардын образын ушу Бегимай деген атка топтоп, бул жанакындай собирательный образ деп айтсак болот го. Ошон үчүн бир конкреттүү бир адам катары кабылдаш кичине эмерээк болуп калат да. Туура эмесирээк болуп калат го, ушу собирательный образ. Аял затынын баардык жанагы Каныкей апабыздын, энебиздин тегерегине баардык ушул жакшы аял затына тиешелүү асыл сапаттардын баардыгын ошо Каныкей энебиздин айланасына, образына топтоп, ал эми жана айкөлдүктүү, берешендиги, баатырдыгы, ушундай эр жигитке тиешелүү болгон касиеттердин баары Манас атабыздын образына топтогон сыяктуу, бул жерде ошо мен дагы ушу Бегимайдын тегерегине, образына ушу баардык жакшы аял затына тиешелүү асыл сапаттарды, сулуулукту, иши кылып эле асыл сапаттардын баарын ушул образга чогулткам да. Сүйүү лабиринти деген Бегимай Сүйүү лабиринти деген чыгарым ыр жыйнагында карап чыккам. Бул ыр жыйнактын өзгөчөлүгү эмнеде? Себеби бунда 15 жыл аралыгында жазылган деп белгилеп жүрөт автор өзү. Бул жыйнакта өзү эле аталышы айтып турат, лабиринт деп, сүйүү лабиринти. Бул Бегимай ыр-түрмөгү ошо 10 саптан турат да. 10 саптан турат. 10 сап бар да. Ошондо 4-8, анан 9-10-су ушул жыйынтыктап эме кылганда. Бул өзү эме боюнча кеткен, жанакындай бир сонет формасына, бирок сонет эмес бул. Сонеттин өзүнө тиешелүү формасы бар да. Анан
ошону таң калыштуу нерсе бул бир нерсе туурасында айтып коеюн. Бул китеп өзү Сүйүү лабиринти 3 тилде чыккан. Кыргызча, орусча, анан түркчө, түрк тилинде. Анан ушул орусчасын биз да бир өзгөчөлүгү ушу орусчасын Тбилисиде, Грузиянын Тбилиси шаарында котормо бөлүмүн жетектеген Владимир Саришвили деген чоң котормочу бар. Ал эми биз тааныбайбыз, аны Россия жакшы тааныйт, чоң котормоч. Мына ошол Владимир Саришвили которуп чыкты. Подстрочный биз багындай которуп бердик да. Анан ошол киши айтып атпайбы, бул эмне болгон форма деп мага баягы телефондан айтып атат да. Бул 10 сап экен, бул сонет дагы эмес экен, бул башка эмес. Мен балким билбей аткандырмын. Бул эмне форма, өзү эмне, кандай деп аталат бул формасы. Анан мен айттым, мен бул формасын деле билбейт экенмин. Анан десем күлдү, ушу сен ыр жазып аткан формасын билбейсиңби? Жок, мен билбейм, ушундай келди, ушул боюнча жазып атам. Десем, анан кийин баш сөзүн ошол киши жазды да. Слово переводчика депчи. Слово переводчика деп баш сөзүн ошо Владимир Саришвили жазган. Мына ошол жерде ал Владимир Саришвили айтып атат да. Сен ойлоп тапкан бул форма дициме формасы деп атат да. Анан кийин көрсөм бул дициме деп аталат экен. Мен ал кишиден кийин ошо эмени интернетти карап, интернеттен дициме деп жазсам, бул 16-кылымдагы итальянская форма поэзии деп турат да. 16-кылымга таандык экен. Мына ушундай 10 саптык чынында эле болгон экен. Бул Италияда ушу акындар ушундай формада жазып кетишти. Мага абдан таң калыштуу болду бул нерсечи. Бул ыр жыйнагын грузин акыны Владимир Саришвили дагы которгон, жана өзүнүн оюнда сонун берген. Ал айтып атат, ушул чыгарма аркылуу автор Бегимайдын образы аркылуу бүтүндөй ушул эң сонун сапаттарын баарын тең ушу жыйнап бир образга сиңирген. Бул кадимки эле Петрарканын Лаурасы сыяктуу, Дантенин Беатричеси сыяктуу ушу Бегимайды бир жакшы образ катары тандап алган деп. Таштан Чакиевди кыргыз окурманы билбейт, бирок муну тиги СНГнын башка боордош элдеринде, армяндарда, грузиндерде, орустарда уже которулуп, анан кийин баягы сүйүүдө бул чыгыштын бир чыныгы баягы тунуктук салтын, чыныгы баягы Кудай менен байланышкан махабаттын чексиз экендигин уланткан акын катары ооз калынып келатат. Поэзия деген именно даанылап айтканда ушундай боло тургандыгын, поэзия деген бул тынымсыз баягындай ички агымда келип туруп анан буркан шаркан түшүп бир атыларын көрсөттү да бул киши. Алыкул кайда дечүү болор, мүмкүн тиги Асан кайда, анан кийин Нурлан кайда, Анатай кайда, алардын бардыгы бар. Кыргыз поэзиясынын арабасында келатышат. Бирок Таштан Чакиев ошол арабадан өзүнүн ордун таап, анан кийин ошол мындайынча айтканда түбөлүк тунуктуктун тематикасынан өзүнүн чыгармасын жазып, өзүнүн айтчу оюн айтып, аз бирок саз кылып туруп, кыргыз эмес, мен айтар элем, жалпы түрк дүйнөсүндө, жалпы түрк дүйнөсү эмес, мүмкүн дагы бир 20-30 жылдан кийин чындап изилдөөчүлөр келсе, балким дүйнөлүк поэзияда Есенин, балким кээ-бир жагынан Пушкиндин кээ-бир баягы махабат лирикасындай бир тунуктук, Шота Руставелинин бир кайрыктары бар экен деп, бул кишиге баа берип калчулар болот деп ойлоймун. Биринчи ырым ошол 17 жашымда, ошо мектепти мен 16 жашымда бүттүм, эрте окуп калгам да. Анан кийин ошон үчүн 17 жашымда биринчи
Ыларым 17 жашымда ошо бир 4 сапыр жазгам да. Анан эле ошондон эми бир кыз менен таанышып калып, ачыгын айтканда. Анан кийин ал кыз эмеге ой, жакшы жазат турбайсыңбы? Мен сени ошо ыр жазат деп ойлогон эмесмин. Сен жакшы жазат турбайсың көрсө деп. Ошентип атпайбы? А мен болсо бир куплет ыр жазгам да болгон. Анан ошол кызга жагыш үчүн анан мен күнү түнү баягы ыр жазып неме кыла бердим да. Кара күчкө салып, ушундай ыр жазып. Анан армияга кетип калдым. Анан армияда жүргөнүмдө дагы ушу Кудайдан бир буйрук экен. Өзү Кудай таала бир шарт түзүп берет экен адамгачы. Мен ушуга ишендим. Мисалы армияда жүргөндө дагы мен мындай эмеде водокачник деп коет ошо. Ошол жерде иштеп калып, убакыт көп болду. Мындай эле гражданский кийинип алып, кадыресе эле үйдөгүдөй кийинип, үйдөгүдөй эле жүрчүмүн. Солдаттар ушул жакта кыргыз эмелер, менин палчандарым мисалы чогуу кызмат өтөгөндөр, ошолор да күлчү эле. Эми сен уялбай кийинип барып кантип эме ошо сен да бүт жок эми кызмат өтөдүм деп айтасың депчи. Чынында эле ошо армияда жүргөндө мен өзүм ошо поэзия мектебинен өттүм окшойт. 2 жыл ыр жаздым да тынбай, себеби башкаларга иш жок болчу. Анан 2 жыл ыр жазып, ошол жерден кичине көзүм ачылды. Рифманы үйрөндүм, техникасын үйрөндүм. Акын Таштанбек Чакиев 2013-жылы Өзөн жээгиндеги үй аталышындагы поэтикалык жыйнагы менен өзүн профессионалдык деңгээлдеги котормочу катары көрсөтө алды. Котормодогу алгачкы эмгеги окурмандардын жылуу колдоосуна алынгандан кийин өзүнө ишеним арткан акын дүйнөлүк классиктердин, япон жазуучусу Юноски Акутагаванын, орус жазуучулары Антон Павлович Чеховдун, Иван Буниндин чыгармаларын кыргызчага которуп келүүдө. Алардын ичинен Антон Чеховдун Кутучадагы адам аттуу китебин басмадан чыгарып, жакында эле кыргыз окурмандарынын сынына койду. Мени билгендер ушундай суроо берип калышат. Бул кандайынча болуп калды? Ырды которуп келе кара сөзгө кирип кеттиңиз депчи. Мен ушу кара сөздөн өзүмдү сынап көргүм келди да. Сынап көргүм келди. Дагы бир мындай бир эме болду да ушул өбөлгө. Өзүм дагы ушул негедир аңгеме жазгым келет. Негедир ушу повесть жазгым келет дегендей да. Анан кийин ан үчүн мен ошол дагы ушу эме болду, өбөлгө болду, себеп болду. Анан мен ушу кара сөзгө өзүмдү сынап, алгач ушу котормолордон баштайын, өзүмдүн чеберчилигимди кара сөзгө болгон чеберчилигимди арттырайын, сөздүк корумду топтоюн, андан кийин барып анан балким кара сөзгө дагы бир өз алдынча эмгек жаратууга аракет кыламын деп ойлойм. Жакында эле бул Facebook баракчасынан Антон Чеховдун Кутучадагы адам чыгармасын ушу Таштанбек Чакиев агайыбыз которгонун карап, ушунчалык кызыгып окуп чыгып, анан өзүмдүн ойлорумду айтайын дедим эле. Чындыгында баарыбызга белгилүү, бул Антон Чеховдун Человек в футляре аңгемесин мурдада которулган. Бирок бул Таштанбек Чакиевдин котормосунун өзгөчөлүгү эмнеде? Өтө жеңил, ушунчалык сиңимдүү, анан кыргыздын таbiatына абдан туура келген сүйлөмдөр орун алгандыгында да. Кутудагы киши болуш керек эле, кутудагы киши деп чыккан, анан кутуча деген туура эмес деген сын пикирлер айтылып келе жатат. Бирок мен ага кошула албайм, себеби мен өзүмдүн котормочу катары өздүк көз карашым, өзүм пикирим, ой пикирим бар. Бул жерде бир белгилеп койчу нерсе ошо, бул жерде кеп кутучада жөнүндө болгон жок. Бул адамдык психоз, абал жөнүндө болуп атат да. Ал кичинекей кутучага кантип батырып атасың дегенде айтып атпайм, мен күлкүм келди да. Бул жөн гана калып, ал мейли кутуча болобу, анын ичинде отурган эч ким жок. Ал жөн эле психоздук абал, адамдын жан дүйнөсүн билейин деген да. Чехов футляр, Человек в футляре, Кутучадагы адам. Жмыхов өзү жөнүндө абдан толкунданып, элдин баары тең сиз мыктысыз деп атканда өзү жөнүндө ойлонгон ою бар экен.
Чыны менен эле ата мекенге опол тоодо эмгек кылган экем да. Эгерде мен болбосом, мекен кургурдун шору шорподой кайнамак тура деген ойго келди. Карасаңыз, мекен кургурдун шору шорподой кайнамак тура деп ушул кыргыздын жөнөкөй бир көп колдонулбаган сөздөрүнөн коюп ошол автордун айтайын деген оюн таасын чагылдыргандыгында да эми котормочулук өнөрү абдан түйшүктүү эмгек. Котормо ошол автордун чыгармасынан дагы ошол которулуп жаткан элдин табиятына туура келген сөздөр менен которулуп берилсе, анан ал эл жакшы кабыл алат. Демек, бул Таштанбек Чакиевдин Кутучадагы адам чыгармасы абдан жакшы которулган. Дагы бир жолу айтып кетем, жеңил, ушунчалык сиңимдүү, жакшы берилгендигин мен өзгөчө белгилеп кетким келет. Көрүнүктүү эмгек менен Таштанбек мырза 50-ге келип калды. Анан кийин бул эмгек торусу баягы 30-60 жылдарда казак-кыргыздын эски маданият ишмерлери айткандай өзүнүн ишин акырын жылжытып жасай берген, бирок жүрөгүндө махабаттын, жашоого, сүйүүгө, эмгекке карата болгон баягы жакшылыктын океаны, толкуну, вулканы атылып жаткан көрүнүктүү бир чыгармачыл, көрүнүктүү бир мындайынча айтканда демократиялык Кыргызстандын поэзия ишмери болуп калды. Таштан Чакиев ошонусу менен бизге кымбат, кызык. Ошон үчүн жашасын Таштан мырза. Ошон үчүн жашасын тунук аккан махабат темасы, жашасын жаңы жылдын асманында жаштардын сүйүү ырлары. Жана Таштан мырза 50-ге келип калыптыр. Биз узак өмүр, жана дагы мүмкүн бир таасирленген башка темалардан ошол Бегимайдай жаңы чыгармаларды күтөбүз. Котормолорунун негизинде мына быйыл ушул Россиянын алтын калеми 2020 сынагында атайын жеңүүчү деп аталды. Бунин атындагы медальга ээ болду. Онун баары тең деги эле кыргыз жаштары, кыргыз акын жазуучуларынын дагы сыймыгы деп айтсак болот. Ишине ийгилик каалайбыз. Таштанбек аганын чыгармачылыгы өркүндөй берсин. Мындан ары дагы абдан жакшы котормолорду, жакшы чыгармаларды биздин элге тааныта берсин демекчибиз. Бар болуңуз Таштан ага.